Саламатсыздарбы? Сиздер электрондук почта менен иштөөдө почтаңыздарга келген каттарга өз убагында жооп бергенге убактыңыздар жок болуп атса, анда почтаңыздарга автоответчикти кошуп алсаңыздар болот. Поштага автоответчикти кошкондон кийин сиздин поштаңызга каттар келсе, ал каттарга сиздин ордуңузга автоответчик жооп берип турат. Автоответчикти поштага кошуу үчүн Google Chrome'da açabыз. Google Chrome'da açқандан кейін бұл жерде өзүбүздүн аккаунт турат. Электрондук поштабызга кирүү үчүн ошол аккаунттун сол тарабындагы Google'дун приложенияларын ачабыз. Приложенияларын ачкандан кийин бул жерден почта дегенди тандайбыз. Почта деген тандаганыбызда биз өзүбүздүн электрондук поштабызга киребиз. Автоответчикти кошуу үчүн бул жерден настройки дегенди басабыз. Настройки деген баскандан кийин бул жерден все настройки бөлүгүн тандайбыз. Загрузка болгонго чейин турабыз. Биздин поштадан баардык настройкалар чыгат. Төмөн жакка түшөбүз. Төмөн жакка түшсөк, автоответчик деген бар. Бул жерде автоответчик өчүп турат. Бул жерден автоответчикти жандыруу үчүн включить автоответчик деген баскычты басабыз. Бул жакта первыйден деп турат. Первыйден биз автоответчикти кайсы күнү кошсок, ошол число коюлат. Ал эми бул жактан последний денди көрсөтүп койсок болот. Мисалы последний денге галочка коебуз, андан кийин бул жерде бассак календарь чыгат, 25-ин белгилеп койсок, демек биздин автоответчик 5-октябрдан 25-октябрга чейин келген каттарга автоматтык түрдө жооп кайтарып турат. Ал эми бул жерде сиздерде тема деген жер бош болот. Бул жерге биз өзүбүз тема коюп койсок болот. Азыр мен бул жерге ответ на письмо деп тема коюп коём. Андан кийин төмөн жакта текст жаза турган жер бар. Ушул жерге биз жооп иретинде текст жазып койсок болот. Эгерде бизге кайсы бир поштадан кат келсе, ушул жерге жазган текстибиз автоматтык түрдө ошол почтага жооп иретинде кайтарылып турат. Бул жерге мисалы саламатсызбы, сиздин катты алдык, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик деп жазып койсок, бизге кайсы бир поштадан кат келсе, ушул текст автоматтык түрдө ал поштага кайтарылып турат. Бул жерден автоответчик отвечать только адресатан из моего списка контактов деген жерге галочка коюп турган болсок, биздин поштабыздагы бар адрестерге гана жооп кайтарылып турат. Бул жерге галочка коебуз, андан кийин сохранить изменения деген баскычты басабыз. Басканыбызда сохранение болуп атпаган, биздин поштанын эң жогору жагына биз жазган тема чыгат. Теманы мисалы мен ответ на письмо деп жаздым. Андан кийин бул жерде завершить настройка автоответчика деп чыгат. Бул жерден эгерде биз завершить деген баскычты басып кое турган болсок, анда биздин поштабыздан автоответчик өчөт. Биз качан гана жумушка кайтып келип, жумушка чыкканыбызда ошол жерден автоответчикти өчүрүп койсок болот. Бул жерден кат жазып көрөлү, башка поштага ушул башка почта аркылуу ушул поштага кат жазып көрөлү. Азыр башка почта менен кирип көрөлү. Бул жерден поштага кирели. Бул жактан кат жазалы. Бул жерге поштанын адресин жазалы. Поштанын адресин жаздык. Бул жака текст жазып коелу. Отправить этели. Биздин почтага кат кетти. Биз эми өзүбүздүн поштага кирип көрөлү. Поштага киргенибизде входящие деген папканын ичине келип түшөт. Келген каттар. Азырынча кат жете эле экен. Кат жеткенге чейин кат келди. Бул жерден
Эми биз кат жөнөткөн поштага кирип көрөлү. Бул жерден азыр автоответчиктен бизге жооп келди экен. Кээде бир аз кармалып калышы да мүмкүн. Негизинен бирок автоответчиктен биздин поштага кат келет. Ушундай кылып электрондук поштаңыздарга автоответчикти кошуп алсаңыздар болот. Сиздердин ордуңуздарга автоответчик улам жооп берип турат.